Сыздарбы, урматтуу эл журт, Оштон 15 сотук жер тилкесин азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Шашылыш түрдө сатылат. Өндүрүштүк багытта, калкты тейлөө багытында аябай жакшы жер экен. ХБК Кичи районунда жолдун боюнда эле жайгашкан. Бул жагы госрегистрдин жанында, же болбосо ушул жердеги Эмпа май куюучу жайынын арт тарабында жайгашкан. Кара сууга кеткен жол, бул Разах проспектиси. Жолдун аркы бетинде Гүлкайыр эмерек салону бар. Бул бетте болсо маңдайда жолдун аркы бетинде аялдама бар. Бул жагы эми Ош районунан келет. Россия май куюучу жайынан өткөндөн кийин автомойкалар, пластик чыгарган цех, андан кийин Эмпа, Эмпанын арт тарабында жайгашкан. Жолдун эле боюнда. Биз эми бул жерди ушу дрон менен тартып үстүнөн көрсөткөнгө дагы аракет кылып жатабыз. Жалпы 15 сотук сатыла турганы. Жалпы аянты болсо 20 сотук, өздөрүнө 5 сотукты алып калат экен, калган 15 сотугуну сатат экен туугандар. Анан эки жагында жолу бар. Бул жагы мына Разах проспектисинен түз эле киргенге ушул жерде 7 метрлик жолу бар экен. Мына бетон тосмодон бул жака 7 метр эсептейсиздер. Ошо атайын генплан боюнча ушул жерден 7 метрлик жолу бар экен. Ушул дарбазадан киргенде ушул чөп өсүп турган, саргайып турган жер, айланасы тосулган, бүт чегаралары белгиленген, ушул жер сатылат. Bir сотугу 25 000 доллардан туугандар. Bir сотугу 25 000 доллардан. Мына дарбазадан киргенде дарбазанын нар жак чекеси тетиги курулуштун бурчунан башталат. Нар жагы ошол кошунаанын фундаментинен аркасында 2 метр жери бар. Бул жагы болсо жиби завод жактагы бетон тосмонун ички тарабы болуп эсептелинет. Жүрүңүздөр. Бир катар наркы жолго чейин чыгып көрсөтөлү. Азыр эле биз телефон аркылуу WhatsApp'тан сүрөттөрүнү жөнөттү. Кызыл китебинде жердин чиймесини көрсөк, мына ушул бурчтан ушул жак тарабы узунунан 81 метр экен. 81 метр. Ал эми туурасы жогор жагы 26 метр экен туугандар. 26 метр. Орторогу бир аз эндүүрөөк, бир 30 метрдин тегерегинде болот экен да. Ошондо орто эсеп менен 30га 81 деп эсептесек болот, узун туурасын. Бул жер эми бир аз чуңкурураак болгон экен. Жалаң баягы курулуштан чыккан ушундай баягы чукурга төгө турган ушундай ташы барбы, шагалы барбы, топурагы барбы, аралаш аткотторду алып келип ушул жерге төгүп, бул жерди мына тегиздептир. Эми бул жерди жакшылап, дагы да үстүн тегиздеп, засыпка кылып туруп, анан курулушту мындай өтө капитальный эмес, орто жеңил курулуштарды кылса болчудай экен да. Эми чукур болгон жери менимче ушул жагы эле окшойт. Анан эми албетте баягы чоңураак курулуш кылабыз десеңиздер, анда бул жерди катлабанды жакшылап эле казып, кайра эле бул жерге толтурулган нерсени алып сыртка башка жакка төгүп салышка туура келет. Бул жерге эми чоңураак курулуш кылса болот. Бул жагы ушул Эмпа заправкасынын аркасындагы ушул тосмо менен келип, бул жагы бурчка чейин барып такалат. Мына ушул бетон тосмодон бери жагы. Мына бул жагынан кире тургандагы атайын жолу бар. Бул жол эми туугандар оң жака жиби заводко кирип кетет. Мына жана плита чыгарган, лоток чыгарган завод. Бул жагы мына бул жакта болсо бул госрегистрдин имараты, мамлекеттик каттоо кызматынын имараты. Бул жагы болсо ошо жиби заводдун чоң дарбазасы бар. Госрегистр жака бурулганда, ошол дарбазадан кирип эле кааласаңыздар бул жагынан да киресиздер, себеби бул ушу генпландагы жол. Каттоо бул жагынан дагы, нар жагынан дагы болуп калат да. Эми өздөрүнө 5 сотукту алып калат, калган 15 сотугуну сатат. Эгер биз 15 сотукту бул жак чекесинен алабыз десеңиздер, анда 5 сотукту бул жактан өздөрүнө алып калат. Жок, биз бул жак чекесин алабыз, 5 сотук нар жагынан калсын десе, анда кылса дагы болот туугандар. Кайсы жагы ыңгайлуу болсо, ошол жагын ала бересиздер. 20 сотуктун 5 сотугун алып калат, 15 сотугуну сатат. Бөлүп сатууга дагы мүмкүнчүлүк бар. 1 сотук болобу, 5 сотук болобу, 10 сотук болобу, 15 сотук болобу. Канча сотук керек болсо, мага мынанча сотук керек десеңиздер, ошону бөлүп деле сата берет. Бирок сотугу 25 000 доллардан. Документтер эми бардыгы бар экен, так экен. Бизге азыр тарттыра электен мурда, бизди чакыра электен мурда WhatsApp аркылуу бүт документтеринин көчүрмөлөрүнү жөнөттү. Бир катар мындай көрдүк. Түпкү документтери да бар экен, кызыл китеп документтери да бар экен, токтомдору бар экен. Бүт көчүрмөлөрүн жөнөттү, окуп карадык. 20 сотук экен туугандар. Ушул жер өндүрүштүк жер.
Кызыл китебинде багыты калкты тейлөө багыты деп жазылып турат. Бул жерге бизнес кылса, сонун эле бизнес болот. Ош шаары ХБК Кичи району, Разах проспектиси, бул жагы госрегистрдин жанында болуп калат. Колдон келишинче көрсөттүк эми. Аракетиңиздерди кылыңыздар, урматтуу ишкерлер. Ассаламу алейкум.